Karabağım kırgızlar, bizlerdi restoranға çıkırıp gelgen jokпуз. Андай мүмкүнчүлүгүбүз жок, барыңарга сам салып бергендей, турабы? Могу карапайым адамдар, турсаңар бизге. Биз до конца турабыз. Ошого келдик. Мун бар карапайым адамдар турасыңар. Могу уйрулар 30 жылда мал кылып салды бизди. Могу мал менен мал кылып салды. Бүт барыбыз шорду эл болдук. Деген эл кыргыз эл болот. Мен көп жерди кыдырдым. Деген кыргыздар эле дейт. Анткени чарчап калган элбиз. Эч ким Германия, Япония эч ким дебейт. Бул жашоого тоюп калганбыз. Ошон үчүн дейбиз. Ошо дедир салган алар чарчатып. Азыр могу көпөстөрдүн, непорядочный олигархтардын эмеси канчасын чаап жүрөт, турабы? Канча мына Бишкектен келет эле Карабалтага чейин канча миллион доллардын баннерин илип салган булар, карагылачы. Сумга азыр барып Чоңгазатты билиш үчүн 10 000 доллар керек экен. Ана эмне кереги бар бизге, турабы? Тура. Каждый адам өзү көр. Баннер болгула, штаб болгула. Могу эме болгула. Азыр бийлик чоң проект чыгарды. Против всех деген. Бул эмнеге? Против всех. Баарына каршы деген добушту. Баарына каршы деген. Анткени бул бийликтин 3 партиясына булар шайлайт сөрөнү. А могу чарчап калган элдин баарын против всех шайлап турат. Анда биз эмне жүрөбүз? Анда биз эмне силердин астыңарда жүрөбүз, мен депчи. Ай, тугандар, могу байлар, байгандын үстүндө, кедейлер, кедей болгондун үстүндө турабыз, турабы? Ушуга карапайым элдер, мондай, биз карапайымбыз, ошон үчүн базарга келип атабыз, турабы? Же болбосо куртой болсок силерди рестораныңарга чакырмакпыз. Азыр алданбагыла, эл журт. Кимден алсаңар, ала бергилечи, алып салышыптыр. Самый главный сатылбагыла. Сатылган 4 октябрда болот да. 4 октябрда сатылат. Ага чейин эмнеңерди берсе түздөтө бергиле. Түздөтө алгыла. Бүттөрүн жазатып алгыла. Силерге деген олигархтын олигархын алып келдик. Силердин эмеңерди бүтүрүш үчүн. А биз силерге эчтеке айпишайт этпейбиз. Элдин жүгүн жеңилдеткен мыйзамдарды гана чыгарабыз. Элдин мүнөл көйгөйүн жогорку кеңеште улуу трибунаны чимкирик трибуна кылып салышты булар. Ай достор, бул бийлик күндө ойлоду. Айткылачы, пандемияда өлүп калачытадык, Ошол 640 миллион долларды булар жеп калганын быбарга коюп коюштур, эл өлүп атса. Мына пандемияда 10 эсе эме дарыны көтөрүштү. Баарын утуп калдыкпы? 10 эсе. Аптекаларды тыптык ко, турабы? Бир депутат жок деп кой. Бир партия жок деп кой ошондо, турабы? Ошондо биз жүргөнбүз. Биз деле политик эмеспиз. Силер бизди мындай сүйлөйт экен, тиндей сүйлөйт экен дебегиле. Анткени биз 30 жылдан бери алдасак, азыр дагы уктатмакпыз силердичи. Биз силерди уктата албайбыз. Ойгонгула эл, ойгонгула, мал эмессиңер, ит эмессиңер. Ойгонгула достор. Азыр ойгонбосок, ушу менен такыр кеч болуп калат. Чоңгазатка аттаныбыз керек. Кыргызсыңарбы аттангыла. Биз Чоңгазаттын атын булгабаганга өтө чоң аракеттерди кылабыз. Азамат! Үтпөйлү деп, андан көрө өлүп калганы жакшы, максат балкан. Мен өлүп калганым жакшы. Эгерде силердин эмеге эгерде чүй болсак, ушул акыркы шанс 20-20 көпөстөрдү шайлабагыла. Бүт партиялар келтат. Голосты бөлгөнү келтат. Анан азыр против всех деген чыкты. Ошол себептен достор, конкретно тургула. Биз конкретно туруп беребиз. Биз алдамчы эмеспиз. Мен порядочный адаммын өзүм.
ешкімнің bir тиынын жеген емеспін. Қанша прокуратура іштен ешкімді көрсеткен емеспін. Маңа деген елдер разычылығын айтып келші.